Курулушта коопсуздук жагдайлары тууралуу КээБизде мамлекеттик техникалык инспекциясынын эмгекти коргоо жана эмгек мамилелери башкармалыгынын башкы инспектору Тимур Текебаев менен сүйлөшөбүз. Кутман кечиңиз менен, Тимур мырза. Айтсаңыз, мына көп кабаттуу имараттардын курууда көбүнчө кандай мыйзам бузуулар көп болот? Ошол туурасында маалымат берсеңиз. Эми бул курулушка тиешелүү мен түшүнгөн боюнча коопсуздук боюнча жагынан сурап аткандарсыз. Көбүнчө деген бул имараттар курулуп жаткан учурларда көбүнчө жанагы элементарный бизде СНИП деген нормалар бар. Бул биринчи учурда курулуп жаткан объектилердин тегерети курчалышы, алардын жанагы жыртык тешиктери жабылышы, бул баягы элементардык коопсуздук немелери боюнча. Ал эми жумушка алынып жаткан жумушчуларга алардын өздүк коопсуздук кийимдери деп аталат. Жанагындай алардын ичинде жанагы каска, коопсуздук ремендери, бут кийим жана башка коопсуздук кийимдери менен камсыздаш керек. Андан тышкары жумушка алынып жаткан учурда ошол эле жумушчуларга окутуу, коопсуздук эрежелерин окутуу боюнча, жумуш орунда кантип иштеп эрежелерди сактап, ошол боюнча жумуш берүүчү тараптан ошол окуулар өткөрүлүп, кирүүдө эмес, бул деген андан кийинки жумуш учурунда дагы ошол эрежелерди сактап туруш керек. Тимур мырза, сиз билесиз, жакында эле болгон окуяда 17 жаштагы курулушчу каза болду. Биз жогоруда белгилеп өттүк. Эмне үчүн жумушка алып жаткан маалда ошо жашы жете элек өспүрүм баланы алышкан, анан тажрыйбасыз адамдын жумушка алуусу көзөмөлдөнбөйбү? Негизи эгерде 2015 менен жарым жылдык, биринчи жарым жылдык 2015 анан 2016-ны салыштырып келсек, же негизи эле 2015 салыштырып келсек, буга чейин да мындай фактылар катталган, бирок көп эмес да. Азыркы сиз эстетип кеткен учур бул ушул жылга карата бул биринчи факты болуп атат. Сиз айтып кеткендей эле бул туура, жашы жете элек өспүрүмдөрдү оор жумуштарга кабыл алуу болгон бул тыюу салынат. Анан бул факты боюнча комиссия түзүлгөн, комиссия иштеп жатат. Азыр ошол 15 күндүн ичинде анан жыйынтыгын чыгарышат. Ал эми жумушчулардын укугу ошол жаракат алган учурларда, кырсыктаган учурларда кандай сакталат? Ким тарабынан кепилдик берилет? Анан ошол кепилдик берүү дайым эле аткарылабы, же аткарылбайбы деген суроо. Негизи Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык негизи бир кандайдыр бир тыюу салынбайт. Анткени 18 жашка чейин, мисалы үчүн 14төн 18 жашка чейин эмгек мыйзамы тыюу салынбайт, бирок өзүнүн эрежелери бар. Кандай учурларда кайсы жаштагы өспүрүм балдар иштей алат, эмгек мыйзамында толук кандуу жазылган. Ким кандай жоопкерчиликти жүргүзөт, өзүнүн ата-энесиби же жанагы попечительдер деп айтылат, же болбосо компетенттүү органдардан жанагы макулдугун алабы, ал жери толук жазылган. Негизи жумуш берүүчү тараптан дагы жанагы өзүнүн ошол жооптуу адамдар, өспүрүм жооптуу адамдардын дагы мойнунда да. Ошол негизи эмгек мыйзамы тыюу салынбайт иштегенге. Алардын иштегени болгону баягы убактысы боюнча кыскартылган. Мисалы үчүн түнкү жумушка киргизүүгө тыюу салынган, командировкаларга чыккан тыюу салынган, 18ге чыкканга чейин. Убактысы боюнча кыскартылган, баягы 18ден өткөн жалпы эрежелерге жатпайт да.
Рахмат сизге. Курулуштагы кооптуу жагдайлар тууралуу кебизди мамлекеттик техникалык инспекциясынын эмгекти коргоо жана эмгек мамилелери башкармалыгынын башкы инспектору Тимур Текебаев менен баарлаштык.